Алдыңкы жылдарда экологиялык таза этке эле качып коет окшойт дүнү жүзү негизи. Бүгүнкү күндө көп дары дармек менен боордолгон мал биздин тамак аш азык түлүккө колдонулуп атат да. Бирок могул жерде мына могу топоздор Кудайым буйруса бүгүнкү күндө эле актуалдуу болуп баратат. Бирок мен ойлойм, дагы бир 5 жылдан кийин бул топоздун эти дүйнөлүк деңгээлде өтө жогорку баага ээ болот деп. Мына ушундай дары дармек көрбөгөн, дары дармек менен өстүрүлгөн жем тоют жебей жылы бою ушундай биздин 3000 бийиктиктеги өсүп чыккан мындай таза чөп менен семирген топоздор өтө баалуу болот деп эсептейм. Ушундай жаратылышта, ушундай таза абада, кереметтүү Кыргызстаныбыздын бийик тоолорунда өсүп чоңойгон топоздор жана топоздун эти биздин магазиндерге чыгып кыргыз элинин генетикалык таза сакталып калат дегенге бир себепкер боло турган жаныбарыбыз бар экенине дагы бир суктанам да. Караңыздарчы. Энекеңиш чарбасынын топоздору.